Arabagıla, urmаттуу кесиптештерим. Мен мындай айлампа түздүм. Муну азарттуу айлампа деп атадым. Мына ушунун жардамы менен окуучуларга кыргыз тили адаbiятынын материалдарын түшүндүрүүгө кызыктуу, жеңил болот экен. Ушул оюм менен бөлүшкүм келип турат. Мына ушул айлампанын алдына триггер жасап койдум. Айлант жана токтот деген. Бул триггер менен айлантып да токтотсок да болот. Ошондой эле ушул боюнча суроолор, анан окуучулардын жообу боюнча жыйынтыктоо иретинде же жардам иретинде атайын жоопторун даярдап койдум. Астына мына азыр көрсөтө турганым айталы жөнөкөй эле түзүлдү фонетика бөлүмү боюнча тилдин. Мына бул триггер менен айлант деп айланпаны айланта баштасак, муну токтотсок, мисалы 4кө келди. 4 деген суроону ачат окуучу. Үнсүз тыбыштар канчо деп турат. Жооп берет. Жооп бере албагыдай болсо алдында жооп деген турат. 25 үнсүз тыбыш бар экендигин билди. Андан кийин башка окуучуга беребизби же ал окуучу тарабынан улантып атабы? Кайрадан айлант триггерин бастык. Токтоттук. Мисалы 10 деген келди дейли. Демек, ат дегенде канча муун, муунун кайсы түрү деп турат. Окуучу жооп берди. Жооп бере албагыдай болсо жардам күтөт жооптон. 10ду бастык. Демек, ат 1 муун экендиги, жабык муун экендиги жөнүндө жооп чыкты. Мына ушул сыяктуу башка суроолор деп коелу, мисалы чыгып атат. Мисалы мына ушундай негизде ар бирин өз-өзүнчө басып жаап койсок болот. Же болбосо, могу кайруу деп капталына триггер коюп койдум. Муну менен толук жаап койсок болот. Мына ушундай негизде уюштурсак эң кызыктуу, көңүлдүү болот экен. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.